Бүгүн өзгөчө маанай, өзгөчө атмосфера, анткени Талас облусунун 80 жылдыгы белгиленүүдө. Мааракеге арналган гала концерт эстрада жылдыздарынын коштоосунда өтүп, Манасордо шаңга бөлөнмөкчү. Айкырып душман кирсе, баш калкалап жатпаймын. Найза сунса, тартпаймын. Кылычым куру чаппаймын. Айтылган чындык сөз үчүн артыма кайра кайтпаймын. Калканың болуп кагылып, айбалтаң болуп чабылам. Ак дилден чыккан сөз болсун, алатоо кымбат баарынан. Ак мээнетиң актаймын, ак бата алдым баарыңдан. Кыргызымды таңтаймын. Обласыбыздын аймагында ар кандай улуттук оюндар, маданий массалык иш-чаралар болуп жатат. Ушул иш-чаралардын баарын өтүшүнө жардам берген демөөрчүлөрдүн бардыгына терең ыраазычылык билгизем. Кудайым буйруп, келерки жылдары Талас обласыбыз бир эле 80 жылдык эмес, 800 миң жылдыгындагы дүйнөсүн дүңгүрөтүп өткөзүшүнө мен тилектешмин. Бардыгыздарды дагы бир жолу чын жүрөктөн майрамыңыздар менен куттуктайм. Асманыбыз ачык болуп, желегибиз желбиреп турсун. Токтоткула жугушуңарды. Токтоткула. Буларды каратып эле. Ашырланып түбүнө шайырланыш алгандарын. Кана эркектериңер. Эркектер, чыккыла. Катарга турула бул жака. Hazırkı günde canı tüplenip келе жаткан Совет өкмөтүнө каршы улутчулдар баш көтөрүп чыккынчылык кыла баштады. Жогору жактан аларды кармагала, камагала деп буйрук келди. Эгерде ошол чыккынчыны бул жерден кармабасаңар, анда бүт айылыңар менен камаласыңар. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен маанайыңыз кандай? Концерт жагып атабы? Жакшы, эң жакшы. Маанайыбыз жакшы. Талас элимден сонун концерт, Талас элинин жакшы кубанычтуу күндөрүнүн бири болуп атат. Жакшы. Таластын 80 жылдыгында чында бул мен өзүм ушу жашым 60 жашка чыкты да, бир 2 жылда ушундай жакшы берекел. Ушундай иш-чаралар болса мен сүйүнүп атам демечи. Ошо иш-чараларга жакшы маанай. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен майрамдык маанайыңыздар кандай? Качпаңыздар, бүгүн сонун майрам, Талас шаарынын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай жакшы. Кимдер менен келдиңиз? Коллектив менен келгенбиз. Келиңиз анда куттуктап кетиңиз, жалпы Талас элин, Кыргыз элин. Талас элине дейм, биринчиден Талас элиме тынччылык каалайм, токчулук каалайм, молчулук каалайм. Анан ар дайым жерибизде жакшылык болсун. Бүгүнкү күн аябай сонун болуп жатат. Бардык келген көрүүчүлөрдүн да маанайы эң сонун болуп жатат. Талас шаарынын 80 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Талас шаары мындан ары өссүн, өнүксүн, жаңы сезимдер менен баглансын, баркталсын. Жашасын Кыргызстан, жашасын Талас элим. Эгемендүү Кыргызстанды курууда бизге билим гана тирек болуп берди. Адам дагы, мамлекет дагы билимдүүгө гана ишенет. Бүгүн өтө тездик менен чоң секирип жасап жаткан көз карандыс республикабыз мындан ары дагы өнүктүрүү силерге милдет жана аманат. Эл журтубуз ынтымак берсин, тынччылык берсин. Ушинтип майрамдарыбыз көп болсун, жакшылыгыбыз көп болсун. Таластын 80 жылдык мааракеси куттуу болсун. Ушинтип Кыргызстаныбыз майрамдын үстүндө жүрө берсин. Силер аман болгула, аманчылык болсун. Концерт жакшы болуп атат. Коюңуз куттуу болсун, Талас элинин 80 жашы. Ошонун баары маанайлары жакшы. Рахмат силерге дагы. Талас элибиздин 80 жылдык тою кут болсун, элибизге тынчтык болсун, эл аман болсун, эл ичинде сиздер аман болуңуздар, баарыбызга тынчтык болсун, майрамыбыз кут болсун. Эмне демекчибиз? Мамлекетте тынччылык болсо,
өнүгүү боло берет экен. Мына 2014-10 жылдын 70 жылдыкты белгилегенде ошодон кетирген анча кемчиликти мына бүгүн мынакей ошону кайра калыбына келтирип, бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мынакей жакшынакай маареке тартып атат. Мамлекет сөзүнө болсун, тынччылык болсо, ынтымак болсо, ушундай жакшынакай маарекелер боло берет. Анткени 80 жылда айтып коюш оңой, а бирок 80 жылда канча деген суулар акты. Мынакей биздин аталарыбыз ушул мамлекетти түптөп мынакей Кара Кыргыз автономный облустун 100 жылдыгы болот деп өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эртең мына ички иштер министрлигинин 100 жылдыгы, кече сот тармагынын 100 жылдыгы болду, прокуратуранын 100 жылдыгы. Дегеле биздин мамлекеттин түптөлгөнүнө 100 жылдык болду. Ошодон кийин эле мынакей 20 жылдан кийин биздин область түзүлүп атат, мынакей Талас областы. Кудай буйруса баарыбызда ынтымак биримдик болду. Ушундай жакшынакай маарекелер боло берсин. Биздин бийлик башындагыларга да рахмат. Задмир Кожоевич бардыгын башын бириктирип, баш көтөрбөй иштешип, мына 100 жылдыкта 100 өндүрүш ашат деген бул. Баягы бирөөлөр айтса, 3 жыл мурун айтса жомок демек. Бирок ошол жомок реалдуулукка ашпадыбы? Ошон үчүн мен айтарым, Кудай буйруса баарыбызга бекем ден соолук, мамлекет сөзү өнсүн. Мына тышкы саясатыбыздагы, ички саясатыбыздагы, экономикасында көтөрүлгөн убакта моундай маареке болгону бизге абдан элибизде калсын, өзүңүздөр көрүп атасыздар элдин маанайын. Баарыбызга бекем ден соолук, кыргыз элине 7 дуанда биздин мамлекетте дайым ушундай тойлор боло берсин. Талас шаарынын 80 жылдыгы менен мен чын диlimden куттуктайм. Өзүңөргө белгилүү болгондой 4 күндөн бери бул майрамды улантып жатабыз. 4 күндүн ичинде кандай болду? Бул область менен биргеликте өткөрүлүп жаткан иш-чара. Негизинен спорттук иш-чаралар, ат оюндары, улуттук спорттук иш-чаралар, андан сырткары өзүңөргө белгилүү болгондой мына кыргыз айылы тигилип, ал жерде 80 боз үй тигилип, область боюнча, андан сырткары Кыргызстан боюнча коноктор келип 80 жылдык тоюн белгилеп жатабыз. Бул 80 жыл жөнөкөй жыл эмес. Мындайча айтканда бул тарыхы абдан кенен, тарыхка бай. Кудайым буйруса бүгүнкү күндө шаарыбыз, мамлекетибиз, областыбыз өнүккөн жолго түшүп отурат. 80 жылдыкты белгилеп коюу бул биз үчүн бизге жүктөлгөн экен. Ошон үчүн бул 80 жылда канча кыймыл аракет болгон болсо, ата бабаларыбыздын эмгеги менен ошолордун бизге тапшырып берген, мындайча айтканда, мурас катары калтырган. Ошону биз өнүктүрүп, 80 жылдыкты белгилеп, бул тарых, Кудайым буйруса 90 жылдык, 100 жылдык, андан сырткары миңдеген жылдыкты өткөрө турган учурлар келет. Ошого биз кийинки муунга ар бирибиз өзүбүздүн карызыбыз катары өткөрүп берүүгө бир татыктуу иштеп, ошол мамлекетти өнүктүргөнгө салым кошушубуз керек. Маарекедебиз 80 жылдык тарыхты камтыган Талас шаарынын өзүндө Манас ордодобуз. Өтө кубанып турам. Мен үчүн сыймык бүгүн эң негизгиси өзөктүү болуп ушул Орун Басар Кызалаковдун калемине таандык Таластын таң шытырын алып келип отурам. Ушул ырды дагы мен Талас элиме арнагым келет. Бул мен үчүн сыймык, мен үчүн даңк, мен сыймыктанам. Өзүм дагы түпкү тегим Таластан болот. Ошондуктан ушундай чоң маарекеге келгениме мен өтө сыймыктанып турам. Бар болуңуздар, 7 канал менен биз биргеликтебиз.
Салтанаттуу майрамдан улам жалпы талас элин чын жүрөктөн кыргыз элин дагы куттуктайм. Анткени талас жергеси бул касиеттүү жер, баатырларды баккан, нарк сыйлаган, сөз баккан эл. Андыктан ушундай улуу элдин учугун улаган жерибизден дагы да көп сонун инсандар чыксын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн абдан сонун майрам болуп атат чындыгында. Талас областынын 80 жылдыгы баягы түзүлгөнүнө элдин дагы маанайы жакшы, абдан жакшы уюшулуптур. Уюштуруучуларга рахмат айтам. Жана ошо область башчысына, район акимдерине абдан керемет, сонун атмосфера болуп атат. Аба ырайы да сонун болуп берди. Эмне калайм Талас элине, Талас областынын 80 жылдыгы менен куттуктайм. Буюрса 100 жылдыгына келели, 200 жылдыгына келели дегендей. Ушу областтын келечеги кең болсун, өнүгүү жолунда болсун ар дайым. Бүгүн аягында чоң майрам болуп атат. Жалпы кыргыз элин, ошондой эле Талас элин бүгүн майрам менен куттуктайм чын жүрөктөн. Аягында сонун өтүп атат, жогорку деңгээлде десем болот. Кубанычтуубуз, өзүбүздө кубанычыбызда чек жок. Баарыңыздардын жалпы майрамыңыздар менен жалпы куттуктайм. Жалпы Талас жергесинин тургундарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, мекениңиз өнүгө берсин. Жалаң гана ушундай жакшылыктарда гана жолугалы демекчимин. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Алыстан келген адамдар ey, кеткисиңе келбейт ай Таластан. Чын жүрөктөн жалпы менин мекендештеримди, жердештеримди чын жүрөктөн куттуктаймын. Өзгөчө Талас шаарынын тургундары мааракеңиздер кут болсун. 80 жаш, Талас областы 80 жашка чыгып атат. Куттуктайбыз. Бул бир гана Талас эмес, жалпы кыргыз элинин майрамы. Талас шаары дагы, Талас областы дагы жалпы кыргыз элиники. Кыргыз элин майрамыңыздар менен ар бир региондор, ар бир областтар ушинтип өнүгө берсин, ар бир областтарда ушундай жакшы жаңылыктар боло берсин. Элибизде тынччылык болсун, областтар, региондор өнүгө берсин. Чын жүрөктөн куттуктайм, бар болуңуздар. Жана ушул биздин Кыргызстаныбызда жашап жаткан, жана чет жакта жашап жаткан бардык мекендештерибизге чын жүрөктөн бакыт таалай каалаймын. Ар дайым кайда гана болбоңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, сиздерге ар дайым биз кайдыгери карабастан ар дайым жүрөгүбүздө сиздерди ар дайым биз силерди ойлойбуз да. Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына жана Талас облусунун 80 жылдыгына арналган иш-чара жогорку деңгээлде өттү. Кыргызстаныбыз гүлдөп өнүгө берсин, тынччылык каалайбыз. 4 күн бою сиздердин кызматыңыздарда мен Сезим Илимбекова жана Жайнагүл Темиркул кызы болду. Саламатта калыңыздар.